Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Жогорку кеңеш Мегаком компаниясын сатууга уруксаат берди. 29-июлда Жогорку кеңеш Мегаком мамлекеттик компаниясын сатууга уруксаат берди. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан кызматы билдирди. Жогорку кеңештин депутаттары Мегаком компаниясын жана 3 банктагы мамлекеттик үлүштөрдү сатуу боюнча токтом долбоорун жактырды. Мегаком боюнча бардыгы болуп 82 депутат добуш берсе, анын 80-и макул, 2 гана каршы болгон. Мегакомду сатып алууга потенциалдуу кардар катары Улуттук банк айтылган. Булак медиа центр чекитке ийже. Абактагы экс-президенттин уулу Кадыр Атамбаев депутат болду. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадыр Атамбаев Бишкек шаардык кеңешинин депутаты болду. 30-июль Бишкек шаардык кеңешинин жаңы депутаттары биринчи отурумга чогулушту. Кадыр Атамбаев күбөлүк төшпелге алып ант берди. Ал 11-июлдагы кайра шайлоодо 5 мандат алган Социал-демократтар партиясынан келген. Булак медиа центр чекитке ийже. Киров суу сактагычына 22 миллион долларга ГЭС курулат. 29-июлда президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Бактыбек Нарбеков энергетика жана өнөр жай министри Доскул Бекмурзаев менен жолугушуп, Киров суу сактагычына ГЭС куруу долбоорун жеринде талкуулашты. Бул тууралуу өкүлчүлүктүн маалымат кызматы билдирди. Гидропроект ишканасынын техниги Аскар Каленовдун айтымына караганда, учурда ГЭС курула турган аймакка геодезиялык жумуштар жүргүзүлүүдө. Министр ГЭС 30 мегаватт кубаттуулукта болуусу күтүлүп жатканын жана ГЭСтин келечекте ишке кирүүсү сугат суу системасына эч кандай таасирин тийгизбей тургандыгын белгиледи. Өз кезегинде Нарбеков ГЭСтин курулушун ишке ашырууда жана тийиштүү иш кагаздарын мыйзамга шайкеш келтирүүдө ар тараптуу жардам берерин кошумчалады. Белгилей кетсек, облус башчысы Бактыбек Нарбеков буга чейин Киров суу сактагычына 22 миллион долларга ГЭС куруу боюнча долбоор пландалып жатканын билдирген. Булак Тейжи Чекит Евразия Today Чекит.ру. Кыргыз-тажик чек арасында кайрадан жаңжал чыгып, кыргыз бийлигинин өкүлүнүн унаасы таш бараңга алынды. Баткенде кыргыз-тажик чек арасында кайрадан жаңжал чыкты. Бул тууралуу жергиликтүү органдан билдирди. 29.07.2021 саат 20:30 чамасында Баткен районунун Таш Тумшук жерлигинде Орто Боз заставасынын аймагы Аксай айыл өкмөтүнүн башчысы Сабиров 29.04.2021 окуяларында Кыргыз Республикасынын жарандарынын жабыркаган үйлөрүн, Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Тулаевке жана облустук калыбына келтирүү боюнча өкүлү Рахимовго көрсөтүп, коштоп жүргөн учурда тажик тараптан 15 чамасында жарандары келип, аталган аймак Тажик Республикасына караштуу экендигин айтышып, Сабировдун жагына чаап жиберишкен. Кыргыз Республикасынын жарандары унаага олтуруп жөнөй баштаганда, агрессивдүү маанайдагы Тажик Республикасынын жарандары Сабировдун унаасынын арткы жана капталдагы айнегин таш менен уруп сындырышкан. Орун алган окуя тууралуу маалымат Тажик Республикасынын Согду облусу боюнча чек ара өкүлүнө жеткирилди. Териштирүү иштерин жүргүзүү боюнча талаптар коюлду. Учурда милиция кызматкерлери иш жүргүзүүдө. Булак медиа центр чекитке ийже. Россиянын коргоо министри Тажикстанда бандиттердин колунда туткунда болгонун айтты. 28-июлда Дүйшөмбү шаарында өткөн Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин коргоо министрлеринин жыйынында Россиянын коргоо министри Сергей Шойгу Тажикстанга иш-чараны жогорку деңгээлде уюштургандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Мен бул регион менен жакшы таанышмын. Бул жака келген сайын 90-жылдардын башындагы окуяларды эстейм, деди Шойгу. Анын сөзүн Азия Плюс басылмасы жарыялады. Ошол кезде жарандык согуш учурунда жарандык коргонуу жана өзгөчө кырдаалдар министри катары гуманитардык мүнөздөгү, орус тилдүү калкты эвакуациялоо сыяктуу көйгөйлөрдү чечүүгө, оор сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө, атүгүл бандиттердин колунда туткунда болууга мажбур болгом, деди Шойгу. Ал эмки жумада Афганистандагы абал курчуганына байланыштуу Россия, Тажикстан жана Өзбекстандын аскерлери машыгуу өткөрөөрүн билдирди. Ошондой эле ушул жылдын сентябрь айынын соңунда Оренбург облусунун Донгуз полигонунда
ШКУга мүчө мамлекеттердин терроризмге каршы күрөшүү боюнча аскердик машыгуусу өтөөрүн белгиледи. Булак Назар Ньюс чекиткейчи. Дастан Бекешев: биз азырынча Түркмөнстан боло элекпиз. Президент депутаттарды 2 рет резиденцияга чакырып сүйлөшүүлөр өттү. Биринчисинде шайлоо мыйзамдары талкууланганы айтылууда. Жыйынтыгында Жогорку Кеңештин депутаттары өз пикирин президентке жеткире алыштыбы? Ар бир депутат шайлоо мыйзамдары жөнүндө так пикирлерин айтышты. Анда преференциалдуу шайлоо системасы болушу керек дегенге басым жасалды. Ага карата аргументтерди бердик. Анткени президент башка мыйзамды сунуштаганда. Экинчи жолугушууда эмне тууралуу сөз болду. Мен ага катышкан жокмун, бирок кечээ сыйтамак берүүгө чакырды окшойт. Андай практика болуп калган. 5-чакырылыштын мөөнөтү аяктап атканда да, мына эми 6-чакырылыш кетип атканда да ошондой болду. Президент тарабынан сунушталып жаткан мыйзамдар депутаттар арасында сынга кабыл атпайбы? Эмне үчүн? Анткени алар чийки мыйзамдар. Мисалы, ошол эле акимдерге кол тийбестик берүү мыйзамын алсак деле болот. Бирок бүгүн ошол мыйзамдар биринчи окууга кирди. Демек, ал мыйзамдар өтөбү? Менимче биринчи окуудан өтөт. Ал эми экинчи окууга келгенде сунуштарды беребиз да. Президенттик башкаруу системасына өтүү менен парламенттин укуктары чектелип калгандай болуп жаткан жокпу? Депутаттар арасында талкууланып атса керек. Чындыгында көпчүлүк таң калып жүрүшөт, бирок Конституцияда так эле жазылган. Мен ал долбоор келгенде өзүбүздүн укуктарыбызды кесип атабыз деп катуу эле айткам. Эми кеч. Анткени депутаттар өз добушу менен аны кабыл алып коюшкан. Эгер президенттик башкарууга өтсөк, Түркмөнстандын кейпин киебиз деген сөздөр да айтылды эле. Учурда абал кандай? Өзгөрүүлөр байкалып жатабы? Жок. Азырынча Түркмөнстан боло элекпиз, бирок нормалар даярдалып жатат. Эми күз-кыш айларында жаңы парламент келгенде көрөбүз. Булак Азия Ньюс гезити. Тарыхта биринчи жолу түркмөнстандык спортчу кыз өлкөгө Олимпиада медалын берди. Буга чейин Түркмөнстандын курама командасы өткөн 30 жыл аралыгында болуп өткөн Олимп оюндарында бир дагы жолу медаль алган эмес эле. Түркмөнстандык оор атлетчи Полина Гуреева Токиодагы Олимп оюндарында күмүш медалга ээ болду. Бул көз карандысыз Түркмөнстандын тарыхындагы алгачкы олимпиадалык медаль болуп калды. Полина Гуреева оор атлетчилердин арасындагы 59 килограммдык салмактагылардын мелдешинде 217 килограмм салмактагы штанганы көтөрдү. Алтын медалды тайвандык спортчу Куо Син Чужун алып, коло медалдуу болсо Жапонияда Микико Андо тагында. Бул жолу Түркмөнстандын спортчуларын президенттин уулу вице-премьер Сердар Бердумухамбетов баштап барды. Олимпиадага Түркмөнстандан 9 спортчу катышууда.